жерге bir келсе, мына 6 айда bir келді. Мына тез келгенге әрекет қылады. Же башка жетекшілер емес. Силерсіңер именно. Жерлерден ушу Акталан акимиги менен сиз Кодорчок айылынын элини, Кодорчок айылынын элини ыраазычылыгын ала турган сизсиз. Уктуңузбу? Ошол Кодорчок айылында эмне проблемасы бар? Мектеби, жолу, айыл өкмөттөрүнүн иштегени, айыл өкмөттөрүнүн элди кыйнаганы, кыйнабаганы, коррупцияга берилгени, берилбегенин баардыгы карай турган сизсиз. Уктуңузбу? Сиздин мисалыңызды айтып коеюн башка акимдерге дагы. Ошондон акимдер, урматтуу акимдер, жакшылап иштейбиз. Мен кече Чүйдө болгондо, Чүйдүн бүт акимдерин, мэрлерин чогултуп, ал жерде эми көп билесиздер, чоң область. Ошол менен сүйлөшүп айттым эле. Аларга 3 күн убакыт берген. 3 күн убакыт берген. 3 күндөн кийин ойлонуп туруп айтасың. Же мындан ары мен иштеймин, же ишимди токтотомун да арыз жазып кетемин. Себеби, урматтуу ага, же иштешиңер керек, же кетишиңер керек. Жөн жүргөн болбош керек. Мамлекеттик мындай чоң кызматты аркалап, жөн эле ары басып, бери басып, акиммин деп жүргөн, же болбосо ошол акимдин убактысын кетирип жүргөн болбош керек. Или будет работать, или уходить, или будет принимать меры, если не будет работать. Макулбу, силерге да ошондой. 2-3 күн ойлонгула. 2-3 күн ойлонгула, карагыла. Бай кетип эле калбасам болбойт. Бул жерде мындай темп менен, мындай талап менен мен иштей албаймын деп ойлонсоңор, кетсеңер кетип калгыла. Ордуңарга башка иштей турган, тажрыйбалуу, жүрөгү жалындаган жаштардан алып келип коебуз. Жок, мен иштеймин, тажрыйбам бар, мындан ары дагы. Элге кызмат кыламын дей турган болсоңуздар, пожалуйста, иштеңер. Только мыйзамдын чегинде, жанагы койгон талаптарды аткаруунун негизинде жөндөн жөн аким жүрбөйт. Макулбу?